Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биз силер менен 5-класста кыргыз тили сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Силер мурунку өтүлгөн сабактарда этиштин чактары, учурчак, учурчактын маанисине карай бөлүнүшү, жакталышы боюнча маалымат алгансыңар. Анда эмесе ошол алган билимибиздин негизинде төмөнкү эрежелерди эске сала кетели. Этиштин чактары. Этиштин чактары дегенде эмнени айта алабыз? Этиштин чактары учурчак, келерчак, өткөн чак. Учурчак деп эмнени айтабыз, балдар? Ойлонуп, эрежени эске салабыз. Учурчак сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан кыйм-аракетти билдирет. Учурчактын түзүлүшүнө карай бөлүнүшү. Учурчак түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? Учурчак түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй учурчакты жасоочу мүчө. Жөнөкөй учурчакты жасоочу мүчөлөр О, Да, А, И. Татаал учурчакты жасоочу мүчөлөр А, Е, И, Үп. Мына балдар, биз силер менен мурунку өтүлгөн теманы эсибизге салып кайталап алдык. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы келерчак, анын маанилик түрлөрү, келерчактын жасалышы жана жакталышы. Биз бүгүнкү сабагыбызда келерчак эмнени билдирет, маанисине карай канчага бөлүнөт, кандай мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат, жакталышында кандай өзгөчөлүктөр бар деген суроонун негизинде иш алып барабыз. Анда эмесе келерчак. Келерчак сүйлөп жаткан мезгилден кийин болуучу кыйм-аракетти билдирет. Мисалы, майрамдык кечеде жаштар ырдап бийлешет. Бул сүйлөмдө келерчак этиш ырдап бийлешет, себеби сүйлөп жаткан мезгилден кийин болуучу кыйм-аракетти билдирди. Ала тоо аянтында кызыктуу концерт болот. Бул сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзүп көрөлү. Ала тоо аянтында кызыктуу концерт болот. Бул сүйлөмдүн баяндоочу келерчак, себеби сүйлөп жаткан мезгилден кийин болуучу кыйм-аракетти билдирди. Ала тоо аянтында кызыктуу эмне болот? Концерт бул сүйлөмдүн ээси. Ала тоо аянтында кандай концерт болот? Кызыктуу бул сүйлөмдүн аныктоочу. Каякта кызыктуу концерт болот? Ала тоо аянтында бул сүйлөмдүн бышыктоочу, орун бышыктоочу. Келерчактын маанисине карай бөлүнүшү. Келерчак маанисине карай экиге бөлүнөт. Айкын келерчак жана арсар келерчак. Айкын келерчак. Айкын келерчакта кыйм-аракеттин болору же болбосу ишенимдүү көрсөтүлөт. Мисалы, эртең биз жазуучулар менен жолугушабыз. Бул жерде айкын келерчактагы этиш-сөз жолугушабыз, себеби кыйм-аракеттин болору же болбосу ишенимдүү көрсөтүлөт. Сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзүп көрөлү. Эртең биз жазуучулар менен жолугушабыз. Бул жерде эмне кылабыз? Жолугушабыз сүйлөмдүн баяндоочу. Ким жазуучулар менен жолугушат? Биз сүйлөмдүн ээси. Эртең биз кимдер менен жолугушабыз? Бул сүйлөмдүн толуктоочу. Качан биз жазуучулар менен жолугушабыз? Эртең бул сүйлөмдүн бышыктоочу, мезгил бышыктоочу. Арсар келерчак. Арсар келерчак кыйм-аракеттин болору же болбостугу, арсар күмөн экендигин билдирет. Мисалы, Бакыт менен Таалай келечекте жоокер болушар. Бул сүйлөмдө этиш-сөз болушар, арсар келерчак, себеби кыйм-аракеттин болору же болбостугу арсар күмөн экендигин билдирет. Эми балдар, төмөндөгү сүйлөмдөрдү карап, арсар келерчакпы же айкын келерчак экенин айырмалап алалы. Мисалы, мен мындан ары да жаш муундарды тарбиялайм. Акыркы этиш сөзгө карата биз арсар келерчакпы же айкын келерчак экенин аныктап алалы. Тарбиялаймын бул айкын келерчак. Жакынкы күндөрдө эс алууга чыгарбыз. Бул жерде сүйлөмдө этиш сөз чыгарбыз. Арсар келерчак. Жемиш бактардын гүлү жаңыдан ачылат. Бул сүйлөмдө этиш сөз ачылат. Келерчак. Келерчактын кайсы түрү? Айкын келерчак.
Эл үмүтүн эл актар, эр атагын эл актар. Бул макалдан этиш сөздөрдү табабыз. Эл үмүттүн эр актар, бул жерде актар сүйлөмдүн этиши келер чак. Эр атагын эл сактар, бул жерде этиш сактар. Арсар келер чак. Келер чактын жасалышы. Айкын келер чак этишке а, ый жана тиешелүү жак мүчөлөрдүн жалганышы аркылуу жасалат. Мисалы, сен эржеткенде кандай иштерди иштейсиң? Иштейсиң этиш сөз, оңгусу иште, мүчөсү ый. Бул арсар келер чакты жасоочу мүчө уланды. Сиң бул экинчи жактын жекелик саны. Арсар келер чак ар, бас жана жак мүчөлөр аркылуу жасалат. Мисалы, анда заманда башка болор. Ал туура эмес иштерге барбас. Бул жерде биринчи сүйлөмдө этиш сөз болор, ар мүчөсү уланды. Экинчи сүйлөмдө этиш сөз барбас, бас мүчөсү уланды. Кээде арсар жана айкын келер чактардан кийин эле, экен, эмес деген жардамчы этиштер кошо айтылат. Мисалы, эртең жаан, жайт, экен. Бул жерде экен жардамчы этиш сөз кошулду, айкын келер чак. Эртең күн кандай болор экен? Бул сүйлөмдө этиш сөз болор экен. Жардамчы этиш экен кошулуп айтылды. Арсар келер чак. Келер чактын жакталышы. Келер чактын жакталышын өтүүнөн мурун биз этиштин жакталышына көңүл буралы. Этиштин жакталышында жак мүчөлөрдүн эки түрү бар: толук түрү жана толук эмес түрү. Мисалы, биринчи жакта жекелик санда мын, толук түрү, толук эмес түрү м. Биринчи жактын көптүк санында толук түрү біз, толук эмес түрү к. Экинчи жактын жекелик санында сың, толук түрүндө, толук эмес түрүндө ың мүчөсүн улайбыз. Экинчи жактын көптүк санында толук түрүндө сыңар, толук эмес түрүндө ыңар. Экинчи жактын сылык түрүндө жекелик санын толук түрү сыз, толук эмес түрүндө ыңыз. Көптүк сандын толук түрүндө сыздар, толук эмес түрүндө ыңыздар. Үчүнчү жакта жекелик санда да көптүк санда ты мүчөсү уланат. Анда эмесе айкын келер чактын жакталышы. Айкын келер чактын жакталышында жак мүчөлөрдүн толук түрү жалганат. Мисалы, биринчи жакта жекелик санда мен бараммын же болбосо мен барам деп да колдонсок болот. Көптүк санда биз барабыз. Экинчи жактын жекелик санында сен барасың, көптүк санда силер барасыңар. Сылык түрүндө жекелик санда сиз барасыз, көптүк санда сиздер барасыздар. Үчүнчү жактын жекелик санында ал барат, көптүк санында алар барышат. Же болбосо барат деп да колдонсок болот. Анда эмесе ар мүчөсү аркылуу жасалган арсар келер чактын жакталышы. Ар мүчөсү аркылуу жасалган арсар келер чактын жакталышына дагы жак мүчөлөрдүн толук түрү колдонулат. Мисалы, биринчи жакта жекелик санында мен барармын, көптүк санда биз барарбыз. Экинчи жактын көптүк санында сен барарсың, көптүк санында силер барарсыңар. Экинчи жактын сылык түрүндө жекелик санда сиз барарсыз, көптүк санда сиздер барарсыздар. Үчүнчү жакта жекелик санда ал барар, көптүк санда алар барышар. Бас мүчөсү аркылуу жасалган арсар келер чактын жакталышы. Биринчи жактын жекелик санында мен барбасмын, көптүк санда биз барбаспыз. Экинчи жактын жекелик санында сен барбассың, көптүк санда силер барбассыңар. Экинчи жактын сылык түрүндө жекелик санда сиз барбассыз, көптүк санда сиздер барбассыздар. Үчүнчү жактын жекелик санында ал барбас, көптүк санында алар барышпас. Эми балдар, татаал айкын келер чактын жакталышына көңүлүбүздү буралы. Татаал айкын келер чактын жакталышына дагы жак мүчөлөрдүн толук түрү колдонулат. Мисалы, биринчи жактын жекелик санында
мен барып келемин, көптүк санда биз барып келебиз. Экинчи жактын жекелик санында сен барып келесиң, көптүк санда силер барып келесиңер. Экинчи жактын сылык түрүндө жекелик санда сиз барып келесиз, көптүк санда сиздер барып келесиздер. Үчүнчү жактын жекелик санында ал барып келет, көптүк санда алар барып келишет. Мына балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда келер чактын маанисине карай бөлүнүшү жана жакталышы боюнча маалымат ала алдык. Анда эмесе ошол алган билимдерибиздин негизинде төмөнкү суроолорго жооп берели. Сүйлөмдөгү көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, эрежени толукта. Мисалы, А варианты. Келер чак сүйлөп жаткан мезгилден мурун болгонун билдирет. Б варианты. Келер чак сүйлөп жаткан мезгилден кийин болуучу кыйм-аракетти билдирет. В варианты. Келер чак сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан кыйм-аракетти билдирет. Ойлонуп, туура вариантын белгилейбиз. Анда эмесе туура жообу келер чак сүйлөп жаткан мезгилден кийин болуучу кыйм-аракетти билдирет. Кийинки сүйлөмгө көңүл буралы. Ата-энем менен көлгө барамын. Ата-энең менен көлгө барарсың, ата-энең менен көлгө барбассың. Бул сүйлөмдөрдү окуп, келер чактын кайсы түрүнө кирерин аныктайбыз. Анда эмесе биринчи сүйлөмдө ата-энем менен көлгө барамын, бул айкын келер чак. Ата-энең менен көлгө барарсың, ата-энең менен көлгө барбассың, бул арсар келер чак. Андан кийин жакында биз айылга барарбыз. Сүйлөмдөгү белгиленген сөзгө ылайык мүнөздөмөнү аныкта. Барарбыз бул этиш, келер чак, айкын келер чак. А вариантында. Б вариантында барарбыз бул этиш, учурчак, жөнөкөй. Барарбыз бул В вариантында этиш, келер чак, арсар келер чак. Г вариантында барарбыз бул этиш, өткөн чак, адат өткөн чак. Балдар ойлонуп, туура жообун белгилейбиз. Барарбыз бул этиш, келер чак, арсар келер чак. Анда эмесе кийинки тапшырмага өтөлү. Берилген этиш сөздөрдөн кийин жалгана турган жак мөчөлөрдү белгиле. Биринчи жекелик санда жаза, мын. Экинчи жактын жекелик санында жаза, сың. Экинчи жактын сылык түрүндө жаза, сыз. Үчүнчү жакта жазат. Немесе көптүк санга көңүл буралы. Биринчи жактын көптүк санында жаза, біз. Экинчи жактын көптүк санында силер жаза, сыңар. Экинчи жактын сылык түрүндө сиздер жаза, сыздар. Үчүнчү жакта көптүк санда алар жазат, же болбосо жазышат деп да колдонсок болот. Мына балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда келер чактын маанисине карай бөлүнүшү, келер чактын жасалышы жана келер чактын жакталышы боюнча маалымат ала алдыңар деп эсептеймин. Төмөндөгү видео сабактарды ЛТР Маданият каналына, YouTube баракчасына катталып көрсөңүздөр болот. Анда эмесе кийинки видео сабагыбызда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.